Кыргызстан эгемендигинин 33 жылдыгын белгилөөдү. Буга байланыштуу Борбордук Ала Тоо аянтында жылдага салыштырмалуу өзгөчө иш-чаралар өткөрүлүшү күтүлүүдө. Бул майрамдык иш-чараны күткөн элдин маанайы да көтөрүңкү. Айрымдарына микрофон сунганыбызда акыркы жылдардагы жетишкендиктерибизди бардык жакта өнүгүү болуп жатканын айтышып, кубанычтарын билдиришти. Кудай куткузсын. Бүт элдин дагы мындай бир санаасы тынгансып, жакшылыктан мурда үмүт кылып жүрчү элек, эми тилек кылып калдык. Кудай бере көрөм берчүңдү. Байыртан келаткан касиеттүү эл элек, атабыз манас эле, өзүбүз кыргыз элек. Канча бир кылымдардан бери доорду карытып, жок болуп кетпей эрдигибиз менен, айкөлдүгүбүз менен, пейилибиз менен ушуга Кудай жеткирди элебиз. Эми ортодо бир кичине жагымсыз 30 жылды кичине жашап өтүп кеттик, эми ачык эле айтыш керек. Эми ушул жакшынакай бир оң баштанып калган кезде жолубузду шыдыр кылып, жолдошубузду кыдыр кылып, айкөл манас атабыз жар болуп, жараткан Алла бар болуп, жардамын берип, жакшылык менен караса деп баарыбыз сүйүнүчтөбүз бул сапар. Ошо эгемендүүлүк жыл болгондон бери 33 жыл өтүптүр. Ушунун акыркы 3 жылында айрыкча биздин Кыргызстан көптөгөн ийгиликтерге жетишти деп ойлойм мен. Мынакей биздин Кыргызстанда канчадан бери оңолбой жаткан жолдор оңолду, мектептер курулуп атат, садиктер курулуп атат, айлыктар көтөрүлүп атат, пенсияны көтөрүп атат. Рахмат ушу жогорудагы биздин ажообузга чоң рахмат. Биздин Кыргызстанды кыймылдатып ойготту. 30 жылдан бери жаткан Кыргызстанды оңдоп баштады. Эми мындан арака да оңоло берсин, Кыргызстаным гүлдөй берсин. Ошо эртеңки майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Тынччылык, аманчылык болсун. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Баарыңыздарды эртеңки келе жаткан Кыргызстан мамлекетинин эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Жана дагы Кара Кыргыз автономиялык республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен да куттуктайм. Бардыгыңарга чың ден соолук, узак өмүр, бактылуу жашоо. Азыркы өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы жылдары биздин мамлекетте көп жакшы ийгиликтер болуп жатат. Бийлик элге көңүл буруп, көптөгөн жакшы курулуштар, өзгөрүүлөр болуп жатат. Мындан нары да кыргыз элине бакубаттуулукту, өсүп өнүгүүнү Кыргызстан Пенсионерлер союзу комитетинин атынан каалайм. Эртеңки эгемендүүлүк майрамы менен жалпы кыргызстандыктарды куттуктайм. Ошо эгемендүү болгонубузга 33 жыл болуптур. 33 жыл, ушу 3 жылдын аралыгында көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич жакшы иштеп атат. Мектеп, садиктер курулуп атат. Айлыктар көтөрүлүп атат. Кыргызстан өнүгүп атат. Ошо кыргыз элин жалпы эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Кудай буюрса, кыргыздын эгемендүүлүгүнө 33 жыл толуп атат. Кудай буюрса. Мен ойлойм, акыркы жылдарда аябай жакшы болду. Мынакей биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер аябай кийлигишип, баарын жакшы кылып атат деп ойдомун да. Эмне үчүн дегенде, мынакей азыр карасаңыз, мынакей бүрүлдөп жолдордун баары оңдолуп атат. Башка жумуштар кылынып атат. Коррупцияны болсо колдон келишинче жоюп атат баарын тең. Мен ойлойм, мунун баары тең жакшы го деп туруп. Ушул башталышы жаман эмес, Кудай буюрса ушул жакшы болсун деген эле оюм бар менин. Анан кийин эмне дейм? Эң акырында айтып кетер элем, ушу кыргыз элин ушу келаткан чоң майрам менен куттуктайм. Элибизге тынччылык, токчулук, молчулук, жакшылык, аман эсен болсун баары тең. Баарыбыз эл журтубуз менен биз дагы аман бололу. Эми 31 эгемендүүлүк майрам аябай жакшы майрам. Өзү ошо Кыргызстаныбыз гүлдөп өнүгүп өсө берсин, дайыма ушундай майрамдар боло берсин. Анан Садыр Жапаров да аябай жакшы жумуштарды кылып атат. Мына Талас районуна бизде аэропортту курду, милициялардын немесин курду, көпүрөлөрдү курду, Орловкага. Электр энергияны курду. Ушуга чоң рахмат. Ишине ийгилик көп жашасын, бактылуу болсун. Аябай жакшы иштеп атат, жакшы ийгиликтерге жетип атат. Эми эгемендүүлүк майрамыбыз деле кут болсун. Ушу жалпы Кыргызстан элибиз гүлдөгөн, өнүккөн өлкөлөрдөн боло берсин.
баарына ден соолук каалайм, иштерине ийгилик каалайм. Жаштарыбыз ошо өнүгүп өсүп гүлдөп өсүп жүрө берсин.